Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 15 сентябрь 2023 жыл. Мен сіздерге Бишкек шаарынан чыгыш түштүгү Өскөн ордунан бери сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Анкара жана Ауязова көчөсүнүн кесилишинде турам. Бул жагы Рухий Мирас чыгыш тарапка жүрсөңүздөр туғандар. Түштүктү карай жүрсөңүздөр сиздер Өскөн ордого бара аласыздар туғандар. Да, эмне маалымат Өскөлөргө чейин барган маршруттук автобустар бар экен. Эми барып калган маалыматты үйгө жетип бир чекеден берейин. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Өскөн ордо Нурлан көчөсүндө жайгашкан туғандар. Мынакей бул үйүздүн көчө тараптан көрүнүшү, жеринин аянты 4 соток, кызыл китеби колунда эсин туғандар, алсаңыздар өткөрүп берем дейт. Түндүк чек ара бул жерден, түштүк чек арасы бул жерге чейин. Анан мына жолдор өтө кеңдикте электр энергиясы бар жана туғандар үйгө деле электропроводдор тартылыптыр. Дагы эмне маалыматы? Электропроводдор жакшы компания акынан алып сапаттууларынан тартканбыз дейт. И крыша деле туғандар Комит деген Россиянын мындай металл черепица деп коет, ошондой крышасы экен, сапаттуу. Андан ары дагы эмне маалыматы? Кирип калган маалыматты бир чекеден коргоосуна кирип берейин туғандар. Үй 250 квадрат метр, толук түрдө кирпич, 1,5 кирпич экен туғандар стенасы. Анан сейсмопояс колоналары коюлуп, биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна плита тышталган. Так, чегарлар байкалып эле турат. Үйдү көрүп байкап турасыздар. Толук түрдө бүт эле кички тарап штукатурка болгон, электропроводдор тартылган, крыша жабылган. Сейсмопояс колоналары коюлган, плита тышталган. Азыр ички тарабын деле көргөзөм туғандар. Так, мынакей чегара бар бул. Анан үйдүн артык жагында өтөр жеринде эле кошуна менен болгон аралык 1,5 метрдей аралык бар экен. Так, эми үйдүн ички тарабына кирип калган маалыматтарды берейин. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги. Бул үйдүн кире бериши, прихожкасы. Так, прихожка деле кенен экен жана чыгыш тараптан терезеге жай калтырылган. Түз киргенде мындай бир бөлмө. Окей, кааласаңыздар санузел, кааласаңыздар отопление котел коесуздар, же гардероб кыласыздар. Мынакей. И ушул жерден сол тарапты карай жүрсөк, мындай чоң бөлмө, холл дейбизби, коридор дейбизби бул жагын. И бул жагы мынакей мындай холл экен туғандар. Оң тарапта санузелдин бөлмөсү. Жана айткандай, биринчи этаж менен экинчи этаж ортосуна плита тышталган, негизинен сапаттуу кылып өзүбүз үчүн салган үй дейт туғандар. Электропроводдор тартылган, штукатурка болгон. Чаркет деген турецкий компаниянын мондай электропроводдору. И түз киргенде бул жерден бир бөлмө, түндүк тарабынан жана батыш тарабынан терезеге жай калтырылган. Ылдый тараптарынан стяжка коюлган. Стяжканын ылдый тарабынан туғандар пенопласт беле ошондой тышталып, утеплять этилген үй ылдый тарабынан дагы. И бул жактан мынакей мындай чоң залы, түштүк тарабынан терезенин жайлары калтырылган туғандар. Мына ошондой. Андан ары сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Мына бул жакта тепкичтин темирлери мынакей орнотулган. Мынакей туғандар, бул үйүздүн экинчи этажы. Так, чыкканда мондай коридор, бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Бул жерде экинчи этаждын санузел экен, мынакей. И бул жакка карай чыксак. Так, балкон. Негизинен балконго туғандар мондай тегеренте терезе коюу планы болгон экен. Жана бул жерден мынакей район кенен көрүнөт туғандар. Так, эми андан ары ошолор жака чейин бүтүрүлгөн. Бул жерде мынакей бир бөлмө, чыгыш тараптан терезенин жайы калтырылган, штукатурка болгон, электропроводдор тартылган. Жана айткандай, Чаркит деген турецкий компаниянын сапаттуу электропроводдору экен туғандар. Андан ары оң тарапта дагы бир бөлмө. Мынакей батыш тараптан терезе, үйдүн батыш тарабында кошуна менен болгон аралык дагы 1 метрден ашуураныраак аралык бар экен туғандар бул жагында. Так, андан ары ошондо бул жакта дагы мындай бир бөлмө. Так, ал гардероб болот окшойт туғандар. Бул жак санузел окшойт менин оюмча.
Мінекей бұл жақтағы бір мындай санузел расчетталған бір бөлме. Жана бұл үйдің екінші этажының ақырғы бөлмесі. Түштік тараудан қатарынан 3 терезеге жай қалдырылған. 3 терезеге жай қалдырылған. Так, тағы емне маалыматы. Мен барлық эле маалыматтарды бердим окшойт сиздерге. Бул үйдүн баасы $65,000 сурап тур ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси деп турат. Оған арзан окуп сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот. И достор менен группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул ээсине чоң жардам берген болосуздар.